Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Күздүн келиши менен көпчүлүк сыркоолоп, сасыктуу күч алып турган кези, ошондуктан бүгүнкү видео менимче пайдалуу болот. Жасалышы эң эле жөнөкөй, мультивитаминдүү варенье жасайбыз. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач лимондун тыштарын соода менен жакшылап жууп алабыз. Мен бул жерде 8 дана лимон алдым. Жакшылап таза суу менен жууп алгандан кийин үстүнө кайнаган сууну куюп 20 мүнөттөй коюп коебуз. Лимондун ачуу, кыйгыл даамын кетиргенге жардам берет. Ошондой эле бизге 200-250 граммдай имбирдин тамыры керек. Тамырын кабыктарынан арчып, тазалап даярдап алабыз алгач. Жана жакшы таза балдан 800 граммдай кошобуз. Ошондо 8 лимонго мен 800 грамм кошуп жатам. 1 лимонго 100 грамм деп эсептеп алсаңыз болот. Ал эми вареньяларды куя турган банкаларды таза жууп, бууга кайнатып алабыз. Лимондорду болсо майда бөлүктөргө бөлүп, ортосунда данектеринен тазалайбыз дагы. Имбир менен чогуу эт өткөргүчтөн өткөрүп алсак ыңгайлуу болот, же болбосо блендердин жардамы менен майдалап алабыз. Достор, лимондорду майдалап алдык. Ал эми имбирди кошуп жатканда этияттап бир аздан өзүңүздүн татымыңызга жараша кошконуңуз туура болот. Анткени имбирдин өзүнүн кыйгыл, ачуураак даамы бар. Көпчүлүккө жакпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан бир аздан кошконуңуз жакшы болот. Бардыгын тартып алдык. Эми бул жакка балды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Достор, мына ушундай аябагандай пайдалуу витаминдүү вареньяны жасап, муздаткычка салып койсоңуз, кышы менен тура берет. Керектүү учурда алып колдоно бересиз. Ал эми мен сиздерге бекем ден соолук каалайм. Оорубаңыздар. Мен үнүмө көңүл бурбаңыздар, кечирим сурайм. Азыр бир аз сыркоолоп турам. Ошентсе да көпчүлүктүн суроосу менен ушул видеону киргизип коюуну чечтим. Эгер жакса лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.